Акыркы жылдары айыл чарбасында химиялык жер семирткичтерди көп санда пайдалануу жер кыртышынын бузулушуна жана мол түшүм алууга кедергисин тийгизип келет. Бул көйгөйдү чечүү максатында айыл өкмөт башчыларына жана дыйкандарга Казакстандын ана жер илимий өндүрүштүк уюмунун кызматкерлери семинар өткөрүштү. Түркістан облысында заводымыз бар, биотыңайыштар чыгаратын. Сол максатпен ошол жерде сол биотыңайыштардын өндүрүшүн жасап, сол жердегі ауыл шаруашылық дақылдардың өнімін асыру, оның сапасын көтеру, сондай ниеттермен инвестиция қылмақшы болып келдік. Енді мынау қазір дәрілерді әкелеміз, сынау болғанда бір көп қожалықтарға дәрілер беріледі. Соның нәтижесіне қарап тұрып, халық әгер осы дәрі бізге керек екен дейтін болса, біз сол заводты құрамыз. Халыққа керек емес болса, оны құрудың қажет жоқ. Окутууда дыйкандардын өндүрүшкө кеткен чыгымын 100% жабуу жана топурактын асылдуулугун арттыруу боюнча кеп кеңештер айтылып, BioBars М аталышындагы биоорганикалык жер семирткичи боюнча кенен маалыматтар берилди. Основасы кайсыл десем, аминокислота деди да. Аминокислоталар негизи өсүмдүктөрдү стресстен чыгаруучу жана ошол жердеги аминокислоталарды ойготуп, азоттун негизинде өсүмдүктөргө жардам берүүчү азык катары айтылат. Элге сунуштап аткан учурубузда биз өзүбүз билишибиз керек ошол препарат кандай түрдө иштейт, тамырга канчалык жардам берет, 50% органика, 50% минералдык удобренияларды колдонууга болот да. Ошол негизде иштейбиз. Органиканы иштетиш үчүн бул иши көп менет мамлекет үчүн. Экологиялык таза азык өндүрүү максатында уюштурулуп жаткан бул семинарды облус аймагынан тажрыйба алмашуу максатында келген дыйкандар дагы жактырышып, айыл жергесине тийиштүү адистер келип, практикалык негизде дагы көрсөтсө жакшы болоорун айтышат. 95-жылдан бери дыйканчылык менен аракет кылабыз. Бул жерде тажрыйба алмашуу болуп атат, жакшы бул нерсе. Негизи мындай нерсе көбүрөөк болуп турганы жакшы болот. Неме алмашып, кандай десем, ой жүгүртүү башка болот, жер семирткичтерин туура колдонуу маселеси жакшы болот да, туура колдонууга. Предлагать этип аткан немелери жакшы, мага жакты, ошолор буюрса ошолордун алып колдонгонго аракет кылабыз. Айыл чарба өндүрүшүндө экологиялык жер семирткичтерди колдонуу жогорку жана сапаттуу түшүм алууга, ошондой эле таза азык өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары.